Өлкөдө кичи жана орто бизнести өнүктүрүү мамлекеттин алгылыктуу багыттарынын бири. Ишкерлерге каржылык колдоо көрсөтүү максатында 2 жылдан бери өлкөдө кепилдик фонду иштеп жатат. Бул аралыкта кепилдик фонддон ишкерлерге кандай көмөк көрсөтүлдү, канча каражат берилди жана фонддун келечек пландары тууралуу бүгүн биз өзөктүү маселе программасында сөз кылабыз. Студияда мен Мерим Сырдыбаева, саламатсыздарбы? Бул маселени талкуулоо үчүн биз кепилдик фонду ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Малик Айдар Абакировду студиябызга чакырганбыз. Саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Алгач мына айтып кеткендей, кепилдик фонду 2 жылдан бери иштеп жатат. Бул аралыкта канча ишкерге кандай көмөк көрсөтүлдү жана канча каражатты берип үлгүрдүңүздөр? Бүгүнкү күндө 2 жылдын ичинде биз 550 ишкерлерге жардам бердик. Биз берген гарантиянын көлөмү 570 миллион сомдон жогору болду. Биз 11 банк партнер менен иштешебиз жана Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондусу менен. Алар болсо 2 миллиард сомдон жогору кредит берди биздин гарантиянын эсебинен да. Ушул берилген фонддун жардамы менен берилген кредиттер ишкерликтин кайсыл багыттарына жумшалып жатат? Бизде приоритеттүү тармактар бар да. Биз эң негизги биринчи приоритети бул айыл чарба жана айыл чарба продукциясын кайра иштетүү жагына көп салым кылып атабыз. Экинчиден бул бизде жана өндүрүш, бүт өндүрүштүн түрү, үчүнчүсү жана услуга, анан төртүнчүсү соода сатык. Соода сатык. Ушу банктар күрөөгө коюлган мүлктүн суммасы жетишсиздигинен, мисалы үчүн элеттеги ишкерлер баягы өзүнүн кыймылсыз мүлкүн күрөөгө коюп кредит алуусу кыйын эле да. Сиздердин жардамыңыздар менен элеттеги ишкерлерге кандай көмөктөр көрсөтүлүп жатат? Эми биз жана элетте ишкерлер жана бүт эле Кыргызстан боюнча ишкерлер жөнүндө айтып кетсек, бүгүнкү күндө 15-20 миллиарддан жогору гарантияга потребность бар да Кыргызстан боюнча. Анан кийин биз болсо ошо өзүбүз берип аткан гарантияларды 78% элет жерине берилген, элет предпринимательдер, ишкерлерге. Ошонун себептен биз 60% берилген гарантиянын суммасы же элет жерине берилген жана банктар берип аткан кредиттин 55% ошо элет жерине жумшалган да. Биз муну дагы көп дагы күчтөтүп атабыз. Мына бизде ар кандай программалар бар, ошо элет жерине, элетте иштеп аткан ишкерлерди көп жардам берели деген максатта иштеп атабыз да. Ушу кандай ишканалар ачылды ушул 2 жылдын аралыгында? Мындай биз мактанып айта албай тургандай кандайдыр бир чоң ири ишканалар ачылдыбы? Бизде өзүбүздүн былтыр кабыл алынган бир программабыз бар болчу да. Ал дагы эле иштеп атат. Бүгүнкү күндө ал программанын аты бир регион, бир ишкана депчи. Биз ошо ар бир район менен келишим түзгөнбүз. Мэр, акимдер менен 53-56 мэр жана акимдер менен. Анан алар менен биргелешип биз ишкерлерге жардам берели деп бүгүнкү күндө биз өзүбүздүн күчүбүз менен 18 жаңы ишкана ачканбыз. Же болбосо иштеп аткан ишкананын жаңы тармагы. Андан тышкары биз өнөктөш банктар бар. Мына эгерде бир нече пример айтып кетейин. Мына Айыл банк менен биз жакын арада октябрдын 1-бөлүгүндө эмеде Таласта фасоль тобурчакты кайра иштетүү завод ачылган атат. Андан тышкары мына Кочкордо сыр чыгара турган завод ачылган атат. Андан тышкары чоң Ошто сүт кайра иштетүү заводу ачылып атат. Көлдө сок чыгарган ишканалар толуп атат. Андан тышкары жана логистический центрлер же болбосо теплицаларды аларды колдоп атабыз. Анан дагы бир жакшы проект мына биздин президентибиздин региондорго көмөк көрсөтүү деген жарлыгы боюнча биз Айыл банк экөөбүз биригип алып туруп, ишкер менен биригип туруп тракторлор чыгара алалы деп атабыз. Ошо дагы бүт баары элет жерине барат. Анан биздин элет жеринде ишканаларга, айыл чарба ишканаларга механизация түрүндө жардам берет. Анан алардын иштеген эффективности жогорулайт да. Тракторду чыгарган атабыз деп мына келечек пландар боюнча айтып кетпедиңизби? Ал кайсыл жактан келет, кандай болуп чогултат? Биз жөн эле чогултабызбы же өзүбүз чыгара турган болуп атабызбы? Ошого токтолсоңуз. Бир-эки кайсы региондо боло турган? Бул кантта чыга турган болуп атат. Бүгүнкү күндө Бишкекте чыгып атат, бирок кантка
территория алып атат да, жерин өндүрүш жерин сатып алып атат, ошол жерден чыгат. Буюрса анан 40% чыгып аткан детальдарын өздөрү жасап атат Кыргызстан боюнча. Мына эгерде айтып кетейин, Кытайдан алып атат запчастьтарчы, корпус, каркасты Кытайдан, анан двигательди. Калганын бул жерде жасаганга мүмкүнчүлүк бар. Мына эгерде мен токтолуп кетсем, тиги айнектерди Токмок айнек заводу чыгарып атат. Жанагы штепсельный разъем дегенде Жалал-Абадта завод Нур бар. Анан бизде жанагы штамповка жасаган кичи ишканалар бар, алар жасап атат. Же болбосо тракторду сырдай турган өздөрү жасап атат. Ушундай көп эметип атат. Анан жакын арада биз ойлоп атабыз, биз бул Топос деген тракторду чыгарып аткан компания, жакын арада биз ошо модельдерин дагы эметип, гос органдарын утверждать этип, анан 6 модель чыгып атат да. Тиги күчүнө карап 6 модель чыгат да. Анан бизде Кыргызстан рыногуна гана эсептелгенби, же экспортко да чыгат. Мен бир жаңылык айтып коеюн сиздерге. Февраль айында бир трактор Казакстанга сатылган, экспортко да кеткен. Бизден чыккан трактор, ошол Топос деген трактор Казакстанга сатылган. Анан бизде азыр теплицалар аябай көп салынып атпайбы? Алардын размери да көп болуп атат. Ичине механизация кылбаса дагы кичине кыйыныраак болуп калат. Ошол себептен ушул компания биринчи тракторомобилди жасады. Ал болсо биздин экологический продукция деп атабыз, аны дагы бузбайт. Анан ичинде ташый турган маселенин баарын чечип, биздин ошо орточо баасы кандай болот? Орточо баасы $3000 $22000 чейин болот. Күчүнө ылайыктуу болот да. Электротрактордун баасын азыр айта албайм, себеби биринчи жасалды. Азыр калькуляция бухгалтерлер, финансисттер жасаса, кийинирээк айтабыз да. Бул трактор берки жөнөкөй тракторлордон эмне айырмасы бар? Канча үнөмдү берет? Эгерде күйүүчү май жагынан күйүүчү май менен санап көрсөк, бензин же дистопливго караганда 4 эсе арзаныраак болот да. Анан бул биринчиси, экинчиси экологически чистый продукция деп биз Кыргызстанда айтып атпайбызбы? Ошону да бузбайт да, себеби трактор дистопливо менен теплицанын ичине киргизбесең, анда түтөп, ал жерде вентиляция дагы начар да, жок да. Электрде эчтеке чыкпайт. Анан баягы биздин экологический продукция ошол бойдон эле качествосу кала берет да. Ишкерлигин кеңейтүүнү көздөгөн, же болбосо бир ишкерликти баштайын деген бир ишкер келсе, сиздер кандайдыр бир багыттарды көрсөтүп, кеңештерди берген учурлар болобу? Же алар өздөрүнүн программасы менен, өздөрүнүн баягы идеясы менен келиш керекпи? Биз башында эле гарантиялык фонд уюшкандан бери эле ишкерлерге жардам берип атабыз. Себеби финансылык сабаттуулугу аябай эле төмөн болуп атат, 24%. Биз аларга финансы жагынан, бухгалтерия жагынан, же болбосо маркетинг, менеджмент жагынан жардам беребиз. Эгерде биз былтыркы жылда айтсак, биз 276 ишкерлерге сабак берип, алардын 20% насыя алган, гарантия алган. Быйыл болсо 700-дүн тегерегинде же банктардын специалисттерин, же болбосо тиги ишкерлерди окуттук да. Анан биздин жардамыбыз менен алар дагы өзүнүн ишин жылдырып, жана насыя же болбосо гарантия алганга жардамды жакшы алып атышат да. Кандай талаптар коюлган акча ала турган адамдарга, кредит ала турган? Эми биздин талабыбыз банк талабы менен эле бирдей эле, айырмасы жок. Алар жакшы иштеш керек, мурун финансылык тарыхы жакшы болуш керек, маркетинг, менеджмент жакшы болуш керек, анан өзүнүн салымы дагы болуш керек да. Рахмат, студиябызга келип, ушундай кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Өлкө ишкерлери мына ушул кепилдик фондунун жардамы менен насыя акчаларды алып, өз ишкерликтерин кеңейтип, анын негизинде өлкөнүн экономикасынын өнүгүүсүнө салым кошуп жатканын белгилей кетели. Биз бүгүн кепилдик фонд ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Малик Айдар Абакиров менен ишкерликти өнүктүрүү багытында өкмөт тарабынан жүргүзүлүп жаткан конкреттүү иш-аракеттер тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Мерим Сырдыбаева алып бардым. Биз менен бирге болуңуздар.